укуктан. Эмне боюнча кармап атканыңызды кыскача айтып берип койбойсузбу? ГКМ өзү айтып берсин. Зилалиев мамлекеттик кызматта 2011 жылдан баштап иштеген. Ал арада мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы, геология жана минералдык ресурстар агенттигинин директору болуп дайындалган. Ушул жылдары жалпы 2,5 миллион сомдон ашыгыраак акча тапса, аялы 1,5 миллионго жетпеген киреше көргөн. Мамлекеттик кызматта туруп декларацияга киргизилбеген 889.900 АКШ долларына ээлик кылган. Анын каражаты ушул жылдын сентябрына чейин банктардын биринде сакталгандыгы ачыкталды. Декларацияга киргизилбеген, бирок жакын туугандардын атына катталган дагы бир катар кыймылсыз мүлктөр Зилалиевке тиешелүү экендиги маалым болду. Ош шаардык салык кызматынын билдирүүсүндө мамлекеттик кызматкерлер салык декларация толтурууда мүлкүн жашырган бирели Зилалиев эмес экендигин айтышты. Ош шаары боюнча жалпы 3,5 миңден ашуун мамлекеттик кызматкер бар. Алардын баары салык декларациясын толтурушкан. Бирок айрым чиновниктер байлыктарын жашырып койгондугу да болгон. Эми азыркы күндө мамлекеттик кызматкерлердин салыктарын иликтөөлөр жүрүп жатат. Иликтеп, баягы салыштырылып, анан жашырылган салыктар боюнча биз баягы список менен немеге прокуратура органдарына өткөрүп берилет. УКМК Зилалиевдин туугандарына 2 кеңсе катталгандыгын да таап чыкты. Алардын баасы 34 миллион жана 19 миллион сом экендиги айтылды. Серепчилердин баамында мамлекеттик бийликке аттанган адам эл үчүн кызмат кылуу эмес, байлык топтоо үчүн барып жаткандай. Анткени алар кызмат ордунан пайдаланып, мамлекеттин акчасын уурдап, өз кызыкчылыктарына пайдаланууда. Мындан улам өкмөт башында тургандар кадр маселесине көңүл бурушу зарыл. Ар бир мекеме ишканаларда bunday коррупционерлер бизде бар. Жок деп айтууга. Албетте мен баарын эле жаман дей албайм. Бунун арасында дагы таза кыргыз эли үчүн күйүп бышкан, Кыргызстан үчүн бир өзүнүн күч аракетин жумшаган таза кадрлар дагы бар. Бирок андай кадрлардын саны арбын эмес да аз болуп атат. Мыйзамсыз байлык топтогон Зилалиевдин үйүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тинтүүгө да алды. Мыйзам боюнча 2017 жылдан тарта саясий жана административдик кызмат ордун ээлегендер милдеттүү түрдө декларация толтурушу керек деп көрсөтүлгөн. Эгер декларация толтурууда байлыгын жаап жашырып, же толук эмес толтурган болсо, кылмыш жаза кодексинин 108-беренеси менен кылмыш иши козголот. Бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 108-беренесинде кылмыш булууга чейин колдонулган статья, башкача айтканда бул мертвый статья деп коет, башкача айтканда булууга чейин бул статьялар колдонулган эмес да. Мына жаңы президент келгенден баштап бул статьялар жандана баштады. Башкача айткандагы ар бир атка минелер, ар бир саясий жана административдик кызматкерлер өзүнүн байлык бийликтерин жашырбаш керек экендигине жана аны кайсыл жактан алып келиши керектигин көрсөтүп атат да. Бул жаңы президент болуп атат, башкача айтканда жаңыдан козголуп аткан, жаңыдан ашылып аткан иштердин натыйжасы болуп атат. Эскерте кетсек, 7 декабрда кармалган мурунку вице-премьер-министрге жоопту кызматтагы адамдын мыйзамсыз байуусу беренеси менен кылмыш ишин козголду. Ал УКМКнын тергөө абалына киргизилди. Тергөө амалдары уланууда. Ошондой эле 2017 жылы 24 ноябрда президенттин инаугурациясы болгон күнү да бомба боюнча чуулганды окуясы үчүн ал 3 жылга шарттуу эркинен ажыраган. Фероза Ашымбаева, Бөгүсөн уулу, жаңылыктар. Кандай дейсиз? Чын эле мүлкүңүз бекитиңиз беле?